Учурда Кыргызстанда ата-энесин карабай таштап кеткендердин жазасын күчөтүү боюнча мыйзам кызуу талкууланып жаткан чагы. 17 октябрда эмгекке жарамсыз жана материалдык жардамга муктаж ата-энесин карабай таштап кеткендердин жазасын күчөтүү тууралуу мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында 3-окууда кабыл алынган. Аталган мыйзам боюнча шаар тургундарынын пикирин сурадык. Ата-энесин баксын, ата-энеси чоңойтtu да. Ошол эрезеге жеткирди. Ошондой жашоого, ошондой жетишкендиктерге бүт ата-энесинин салымдары бар да. Өзү эле асмандан чыгып калган жок да. Анан макул элем мен. Ошо биз кыргыз улутундагы ата-апалар пайда болду да. Ошол терс көрүнүштү жоюш үчүн бир кадам деп ойлойм. Туура деп ойлойм. Туура, одан жакшы кабыл алып атат, жакшы. Ата-эне бизди бакты, какты, чоңойтtu, окутту дегенде ата-эненин милдетинде милдет жок да балам. Эң кыйын жумуш бул бала бакмай. Өзүбүздүн башыбыздан өтүп атат мына ата-энелерди. Карашыбыз керек, сыйлашыбыз керек. Мен туура кабыл алам, туура деп чечем. Бул эң туура деп ойлойм. Анткени азыркы ата-энелер мисалы бизди ошого чейин багып келип өсүргөн ата-энеси болуп эсептелинет. Азыркы жаштар ошо ата-энелерин чыштап кетип небеткен ошо мыйзамга мен аябай туура карайм. Депутат Эльвира Сурабалдиева балдарын бакпай, сабап атыгүл зомбулук көрсөткөн ата-энелер бар. Кийин каарыганда ошол баласы ата-энесин баккысы келбесе, алимент төлөгүсү келбесе кандай болот деген маселени көтөргөн. Балдары чоңоюп атканда, балдары ошо бутка турган чакты дегендей көңүл бурбаган, урой мамиле кылган, урку соккуга жек ошого дуушар кылган ата-энеге эмнеге балдар жооп бериш керек деген да суроолор болуп атат. Бүгүнкү күндө заман да өзгөрүлүп атпайбы? Ар кандай окуялар болуп атат да. Балдарын бакпаган болсо, анда ата-энелик укугунан ажыратыш керек. Эгер ажыратылган болсо, анда алимент төлөнбөйт. Ажыратылбай калган болсо, анда алимент төлөттүрөт. Эгер алар арыз менен кайрылган учурда, бул эме да сөзсүз түрдө арыз менен кайрылыш керек. Жөн эле мамлекет тарабынан бир орган тарабынан жүргүзүлбөйт. Ошол балдары ата-энеси эгер балдары карабай кетсе, алар ата-энелик укугунан ажыратылбаса, сотко доо арыз менен кайрылганга толук укугу бар. Азыркы жаштар деген сыяктуу эле азыркы деле карылар, может, улуулар дагы өзгөрүлүп, азыркы замандын кишилери болуп калды болуш керек да. Балким өздөрүнөн дагы кетиши мүмкүн эми. Алар дагы балдарына жакшы мамиле жасап, жакшы адамдар болушса, балким таштабайт болуш керек. Балким өздөрүнүн да күнөөсү барбы деген да ой кетет эми. Бул жерде эки тараптуу болуп калат да. Толук тарбия бериш керек дейм балагачы. Баланы тарбиялап, өстүрүп, мисалы кээ бир ата-энелер Москвага, Россияга, чет мамлекеттерге кетип атат да. Ошол жактан мисалы акча менен бардык нерсени бүтүрөбүз деп ойлойт да, байлык менен бардык нерсе чечилбейт да. Тарбияны толук тарбия берсе, ошондо бала дагы мындай ата-энесине ишенип, ошондо карылар үйүнө өткүзбөйт деп ойлойм. Эми ар ким өзүнүн эмеси болот болуш керек, себептери эми көбүнчөсү ата-энесине азыркы заманда мерес боло башташпады. Ошон үчүн өзүнүн кызыкчылыгын эле ойлоп, ошол эле го. Ошо мурун уялгандан эле го, азыр уялбай деле калышса керек. Азыр просто современныйбыз деп орустардын эмесине өтүп атпайбы? Может, из-за этого. Просто не понимаем пока родителей по той причине. Со временем как растем, понимаем, почему так. Что, не бросать, да? Жаштардын баягы мындай кандай десем эми ата-энеге болгон мамилелери муздап баратат. Илгеркидей жанагынтип ата-энесин караган жашоо азыр жок. Бүт эле баары орусташып кетти. Бүт эле орус тилде окуп эле жанагындай ол эле азыр карабай алышты ата-энелеринчи көбү. Ошон үчүн ата-энелер кыргызча сабак берип, кыргызча үйрөтүп балдарын, кыргызча тарбиялап, улуттук салтты кармаса, ошолор андай болмогон эмес да азырчы. Мыйзам долбооруна ылайык кылмыш жаза кодексине, үй бүлө кодексине, мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизилет. Алимент төлөө жөнүндө норма каралып, 50 миңден 100 миң сомго чейин айып пул салынат же 1 жылдан 2 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратылат. Жок, эми эркинен ажыратуу бул өтө эле катуу жаза деп мен ойлойм. Айып пул эле жетишет менин оюмча. Көз карашыбыз туура эле, ошондой эле кылыш керек го, ата-энесин таштап кетпеш керек да. Неме штраф салганга болот го дейм. Ата-энелерин жана карабай калгандаргачы жакшы эле чара көрүп штраф салса болот.
Бардығы бар, иман жоқ. Жаштарда көбінде жаштар тарынбасын. Жаштар тарынбасын, негізі. Үйге отырғысып деле, келіндер дағы, бала бақыралар дағы ата-енелерін қағып сілкеп, қыздарын қолына беріп қойғанда ал. Түтінме түтін ұшындай болып атады. Бұл өте жаман, негізі. Анан қолдан келсе, барында, бағалап, сыйлап, бартап, өтөлі ата-енені. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда кароосуз калган 3655 кары бар. А сиз бул мыйзамды колдойсузбу? Видеонун астына өз пикириңизди калтырыңыз.